Nazar ток-шоусуна кош келиңиз. Эфирде Уланбек Карыпов. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Мынакей ошентип кайрадан Кыргызстандагы жападан жалгыз Окей үй бүлөлүк радиосунун дагы Назар ток-шоусу. Анын алып баруучусу мен Уланбек Карыпов. Бүгүн баардыгыбыздын ушу мамлекетибиздин үстүндө кара булут каптап, тилекке каршы ушу пандемиянын айынан баардыгыбыз баягы кабыргабыз кайышып турган кез. Эми кандай болсо дагы баардыгыбыз баягы жапа-тырмак биригип, өзгөчө аракетибизди жумшап, ушул нерседен сабырдуулук менен чыгып кеткенге бел байлап туралы. Бүгүнкү күндө мынакей чынында эле баягы негативдүү сөздөр көп болуп атат да, тияктан биз баланча кайтыш болуп кеттир, тикүнчө кайтыш болуп кеттир, тигил ооруп атыптыр, бул ооруп атыптыр деген нерселерди угуп атабыз. Анан күндө ушул маалыматтарды угуп бергенден дагы жүрөк дагы баягы жүрөктүн үшү алынып дегендейчи, коркуп, анча мынча нерсеге баягы паника болуп дегендей. Эми баары бир достор, ал нерсеге алдырбайлы. Биздин элибиз чынында эле баатыр эл, кайраттуу эл, эзелтен бери чынында эле мындай чыдамкай эл болгон да. Ошондуктан кандай гана кыйынчылык болбосун, баардык кыйынчылыктардан баягы сактансаң Кудай сактайт деп коет го, Анан негизи эле мындай экен да, баягы канчалык илгери теги Дөөт пайгамбар айткан экен да. Адил адамдардын башында кайгысы көп болот дейт, бирок баардыгынан Кудай куткарат дейт. Эгерде Кудай десең, баардыгынан Кудай куткарат дейт. Эми ошондуктан азыр чынында эле элдин көбү баягы бийликке деле, өкмөткө деле же башкасына деле көп ишене албай, каяктан эмнеге мындай болуп атат деп бушайман болуп, бир эле калган үмүтү ушу жараткан болуп калды да. Ошо жараткандан эле тилек кылып, жараткандан эле үмүт кылып, баардыгы эле ошо Кудай сактай көр, Кудай өзүң кубат бере көр деп калган учурда жашап атабыз. Эми достор, кандай гана болбосун, бул күндөр дагы өтөт, бул күндөр дагы кетет. Андыктан биз баягы ачууга алдырбайлы, кыйынчылыктарга алдырбайлы, эмнеси гана болбосун, баары бир чыдамкайлык менен, сабырдуулук менен баардык нерсени жеңгенге аракет кылалы. Мен ушу мисалы үчүн дүйнө жүзүнүн баардыгы ооруп атпайбы? Анан ушу Америка Кошмо Штаттары чынында эле оорулардын саны жагынан дагы, анан жоготуулардын, баягы набыт болгондордун саны жагынан дагы алдыңкы позицияда тургандыгына байланыштуу ошол жактагы бир катар врачтар менен сүйлөшүп көрдүм да. Силер кантип жеңдиңер ушул ооруну? Кантип ушул нерсеге туруштук кылып атасыңар деп. Бүгүнкү күндө деле Американын айрым штаттарында оору күчтүү болуп турган кези экен, бирок мурункудай жоготуулар жок дейт. Мурункудай өлүмдөр азайды дейт да. Мурункудай жок. Анан кийин оорунун жугуусу дагы мурункудай эмес болуп калды дейт. Анан дарылап аяк кандарынын саны абдан көп бүгүнкү күндө дейт. Эмне, кандай жол менен ошого жетиштиңер? Мындай эң эле практикалык кеңештериңер кайсы? Мындай эң эле жөнөкөй кеңештериңер кайсы деп сурасам, бир-эки ошо врач, пульмонолог, реаниматолог врачтар менен сүйлөшүп көрдүм. Анан алар өздөрүнүн берген кеңештерин силер менен бөлүшүп коеюн деп туура көрүп отурам да. Чынында эле ошол ковид оорусуна чалдыкканда бул баягы эски оорулардын баардыгын козгоп ийеткен. Анан кийин эгерде баягы өтүшүп кетсечи оору, анда жанагынтип пневмония болуп кетет экен тез аранын ичинде элечи. Анан эми дасыккан адис врачтардын айтымына эгерде ишене турган болсок, өзгөчө ушул ооруну өздөрү жеңип өткөн, ушул жолду басып өткөн врачтардын айтканына ишене турган болсок, бул оору менен ооруганда жатпаш керек дейт да. Эгерде мисалы үчүн жөтөл каптап, жанагынтип ооруп баштаганда, дени табы ысып баштаганда киши алсырап, анан жаның жер тартып эле жатып калат эмеспи? Ошентип жатып баштаганда эле дейт, кан бул ооруда, ковидте кан коюлуп кетет экен да. Кан коюлуп кеткенде кычкылтек баягы кислород жетишпей, кан коюлуп кеткенде, анан ошол кислороддун жетишпей калгандыгынын айынан анан дене алсырап огош бетер, ошо өпкөсүнө баягы суу толуп, пневмония болуп, ошентип күчөп кетет экен да. Ошондуктан көбүрөөк колдон келсе дейт, канчалык жаның тартып кыйналып атсаң дагы дейт, кыймылдап туруш керек экен.
басып туруш керек экен да. Анан жанагы гепарин деген дарыларды айтып атпайбы, канды суюлтуучу дарыларды кабыл алыш керек сөзсүз түрдө. Анан ошо эң башкысы дейт, кыймылдап туруш керек экен да. Ошон үчүн бул эми жөнөкөй практический кеңештер, баягы медициналык кеңештерин көп айтты. Эми аны мен медик болбогондон кийин башка медиктер деле азыр элдин баары эксперт болуп кетпедиби? Башка эксперттер айтсын, бирок мен эң жөнөкөй мындай эң практикалык эле кеңешин укканымды сиздер менен сөзсүз түрдө бөлүшүп коеюн деп атам да. Достор, колуңардан келсе ошо кыймылдап кичине ары бери басып, канчалык денеңер алсырап атса дагы жата бербей, ооба жаткың келет, бирок басыш керек экен да. Кичине болсо дагы ары бери басып, жок дегенде ушу такыр эле кыймылдай албай атам десең дагы, жок дегенде бир күндө бир 4 маал басып, кичине басып туруш керек экен. Себеп дегенде кан уюлганда могу буттун тамырларында тромб пайда болот экен дагы. Ал тромб жүрөккө барып такалып, же болбосо өпкөнүн могу майда капиллярлар бар го, могу кан тамырлар, ошолорго тыгылып, адамды пневмониядан дарылаган күнү дагы дейт, ошо тромбтон улам каза болуп калып аткан учурлар болду дейт да. Ошондуктан тромбтор пайда болуп калбаш үчүн адам кыймылдап туруш керек экен да. Ошондуктан достор, колдон келсе эртең менен эрте туруп, кичине болсо дагы таза аба менен сейилдеп, кичине болсо дагы короого чыгып басып, эгерде кабат үйдө жашасаңар, анда тепкич менен кичине болсо да ылдый түшүп, кайра чыгып, анан түштө эми күн ысыкта эшикке чыга албасаңар, жок дегенде кечке жуук баягы күндүн табы кичине басаңдап калганда чыгып, кичине болсо да сейилдеп, ары басып, бери басып, короону кичине кыдырып басып, ушинтип кыймылдап туруш керек экен да. Жанагынтип жөтөлүп, ооруп, баягы өпкөгө өтүшүп кеткен учурларда, ооруканада жатсаңар дагы, эгерде үйдө жатсаңар дагы, колдон келсе көмкөрөсүнөн жатыш керек дейт. Чалкасынан жаткызбаш керек экен. Чалкасынан жаткызганда өпкөгө жанагы пневмония өтүшүп кетет экен да, суюктук толуп кетет экен. Ошондуктан чалкалап жатпаш керек экен. Көмкөрөдөн жатыш керек экен, баягы ичиндеги болгон мокрота деп коет экен, ушулар чыгыш үчүн. Анан такыр эле көмкөрөсүнөн жата албаса, анда сол капталга бир аз жатып, анан кайра оң капталга бир аз жатып дейт, капталдап жатыш керек дейт да. Бирок албетте мунун баардыгы баягы алдын алуу же жаңы башталып аткан учурда, үйдөн дарыланып аткан учурда колдончу нерселер экен да. Сөзсүз түрдө албетте врачтарга кайрылып, жанагы гепарин дегенди алып, жана башка дарыларды бүгүнкү күндө канды суюлтуучу ошолорду алып, жанагы кислородду колдон келишинче алып аракет кылыш керек экен да. Анан эң башкысы достор, менин сиздерге айта турган кеңешим ушу ачууга алдырбаш керек. Ачууга, эмоцияга алдырбаш керек да. Анткени биз канчалык эмоцияга алдырып, канчалык биз ачууга алдырып, канчалык терс, негативдүү ойлорго, негативдүү эмоцияларга алдырып, анан ошону өзүбүздүн ичибизде ойлоп, ошону менен кыжырыбыз келип, ачуубуз кайнап, аябай бир кыжалат болсок, анан ошону кайра бирөөгө төксөк, бүгүнкү күндө жыргап аткан киши жок, баардыгы эле кыйналып атат. Ар бир эле үй бүлөнүн башында бири болбосо бири ооруп, аякканы аягып, кыйналганы кыйналып турган кез. Анан ушул учурда ачуу сөз айтсаң, огош бетер жанды ачыштырат экен да. Ошондуктан достор, жылуу сөздү айтканга аракет кылалычы. Жакшы сөздү айтканга аракет кылалычы. Интернетке кирсең айланайын, жүрөктү ооруткан маалымат көп. Ошо жаман маалымат эмес, жакшы маалыматты сүйлөгөнгө, жакшы нерсени үмүт кылганга аракет кылалычы достор. Анан колдон келсе ушу могу карым катнаш дегенди баягы бара коюп, келе коюп, тигинисине мунусуна катташа коюп дегенди кичине токтото турсак да. Бир аз убакыт өткөндөн кийин, Кудай буйруса, жакшылык күндөр келип калса, кайра деле катташабыз. Баарыбыз эле сагынып турабыз. Мынтип жакшылап кол алышып, кучагыбызга бекем кысып, ушинтип жакындарыбызды, эжелерибизди, апаларыбызды, карындаштарыбызды, инилерибизди бекем кучактап, чекесинен өп, баарыбыз эле сагынып турабыз. Бирок азыр сабырдуулук кылып кармана турган учур болуп атат да. Илгери Сулайман пайгамбар айткан экен, ар бир нерсенин өзүнүн убактысы бар деп. Кучакты жая турган убакыт бар дейт, анан кучактан кача турган убакыт бар депчи. Андыктан бүгүн ушу кучактан кача турган убакыт болуп калса керек да, анан кучагыбызды жая турган убакыт дагы келет. Андыктан бүгүнкү күндө сабырдуулук кылып, кичине чыдай турушубуз керек дагы. Колубуздан келишинче жакшы нерсени айтып турушубуз керек.
Анткени баягы жылуу сөз жыланды ийинден чыгарат деп коет эмеспи? Бүгүнкү күндө жылуу сөздү бирибизге бирибиз айтып, бирибизди бирибиз кубаттандырып, шыктандырып туралы. Эй, баардыгы жакшы болот. Муну да жеңип өтөбүз. Буну дагы басып өтөбүз. Кудай буйруса деп жакшы пландарды түзүп, мен кече күнү ушу биздин өз ыктыяры менен иштеп жүргөн жаш улан кыздарды көрүп аябагандай суктандым да. Ал байкуштар өздөрүнүн жеке унаасы менен барып бир аксакалды ооруканага чейин алып келатат дагы, анан кийин аксакал эптеп дем ала албай кыйналып кысталып атса, анан бир жаш жигит айтып атпайбы: ой, аксакал, чыдай туруңуз, баары жакшы болот. Кудай буйруса дагы бир 10 жылдан кийин небереңиздин үйлөнгөн тоюна дагы катышасыз. Ошонун тоюнда дагы жакшы батаңызды берип, жакшы сөздөрүңүздү сүйлөйсүз деп аксакалды мындай кубаттап атат да. Аксакал байкуштун көңүлү айнып, баягы менимче эс учун жоготуп кайра келип атабы өзүнө. Анан ооба айланайын, ооба деп байкуш ошого мындай үмүт алып ынанып атат да. Ошентип аксакалды баягы шыктандырып, анан ооруканага чейин алып келип, анан докторлордун колуна тапшырып, баягы кислородун мурдуна тагып бергенге чейин ошентип кубаттап келди да. Ошону көрүп аябай кубандым да, сүйүндүм. Тиги: ой, аксакал, кайрың ооруп атат, жаман болуп атат, бул балекет каяктан келди бизге, качан кетет болду экен, деген жок. Тескерисинче: ой, карманыңыз, жакшы болот баардыгы, небереңиздин тоюнда тойлойбуз деген жакшы сөздөрдү сүйлөп атпайбы? Бул деген өзүбүздү өзүбүз алдап, өзүбүздү өзүбүз сооротуп аткан кеп эмес. Сөздүн күчү бар да. Ар бир сөздүн күчү бар да. Ошол сөздүн касиети бар. Ошондуктан достор, келгиле бирибизге бирибиз жакшы сөздөрдү айталы, жакшы шыктандырган ойлорду айталы, бирибизди бирибиз кубаттайлы. Ошондо биз алдыга чыгып, бирибиз баягы жеңип чыгабыз деген жакшы үмүтүбүз бар да. Азыр мен ушу Бишкек шаарында өтө курч болуп атпайбы абалчы? Анан ошо Бишкек шаарындагы акыбалды жөнгө салуу боюнча катуу иштеп аткан биздин ушу чыгаан жигиттерибиздин бири, ушу эл үчүн, жер үчүн деп чуркап, жанын чаап аракет кылып жүргөн жигиттерибиздин бири ушу Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат башчысы Балбак Төлөбаев менен байланышка чыгып, андан интервью алдым эле. Ошол биздин маегибизге сиздердин назарыңыздарды бургум келет. Окей радиосу, жакшылыктын жарчысы. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин угармандар, көрөрмандар. Ошентип биздин бүгүнкү байланышыбызда Бишкек шаарынын мэриясынын аппарат башчысы Төлөбаев Балбак азыр байланышта. Мындан болгону бир 2 жума мурда эле ушу Балбак мырза, өзүңүз айтып аттыңыз эле да, абал курчуп кетиши мүмкүн, өтө сак бололу, өзүбүздү өзүбүз сактайлы деп болгон массалык маалымат каражаттарына дагы кайрылып айтып, ошо социалдык тармактардан да айтып, жакшы эле тызылдап чуркадыңыз эле да. Анан анда деле көп мындай этибар албай аткандай болуп атты эле да, ошо элдин кабыл алуусучу. Бирок ошо сиздин айтып аткан божомолдоруңуз бүгүнкү күндө баягы тилекке каршы да. Ушу ишке ашып отурат да, курчуп кетти акыбалчы. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарында абал кандай болуп атат эми? Ошол сиз айтып аткан божомолдор эмненин негизинде аныкталды эле? Бул саламатсыздарбы? Биринчиден Кудай баардыгыбызга ден соолук берсин, сабырдуулук берсин, анан акыл эс берсин дейт элем да. Кытайдан чыкканда мен муну жөн эле бул бир эпидемия болуп эле токтоп калат деп ойлогом. Бирок пандемияга айланганда мен аябай корктум. Себеби Кытайга биринчиден жакынбыз, экинчиден биз глобалдашкан дүйнөгө уже интеграция болуп калган өлкөбүз. Биз чоң өлкөлөр менен чоң саясий дүйнөдө глобалдуу оюнчулар менен биргиктүү бир фронтко кирип алганбыз, бир тараппыз, Кытай менен, Россия менен. Анан ошондуктан мен корктум. Бизге киргенде мен өзүм дүйнөлүк прессаны көп окуйм, анализдейм. Кытайдыкын, Россияныкын, Турцияныкын, Европаныкын, Американыкын, билимдүү өлкөлөрдү, мындай технология жактан күчтүү өлкөлөрдү анализдеп, ар кандай анализдерди окуйм.
Мен билесиң, мен түркчө жакшы билем, түрктөрдө мындай аналитический борборлор көп. ооба. Анан башында көп предложенияларды айттым кээ бир жерлерге, чечим чыгаруучу. Анан өзүм анализдеп отуруп, башында карантинди көп айтып атат, силер туура эмес киргизгенсиңер деп. Биз өтө убагында эле туура киргизгенбиз. Ошол бир четинен кармап турду. Биз чынын айтканда буга даяр эмес болчубуз да, эч ким даяр эмес болчу. Врачтар кандай кийинет билбейт. Врачтардын кийими жок. Негизи элечи биздин здравоохранение системасы өлүп да. Социалдык блок өлүп Бишкекте. Ачыгын айтайын. Эми биз азыркы буга биз күнөөлүүбүзбү билбейм, но ушунча жылдан бери бизге мурунку бийликтегилер эчтеке дей эле койсун. Ошонун ичинде может быть ким билет. Эми андай чечим чыгарышы жерлер иштеген эмеспиз, бирок өлүп эчтеке жок. Бизде жок, эчтеке жок. Жөн эле жүрүп турубуз да. Кыскасычы. Мен ошондо биринчи гуманитардык иштерди жүргүзүп баштаганда эле мен байкадым. Бул система, социалдык блок Кыргызстанда адамды эмес, адамды багууга эмес, адамды көтөрүүгө эмес, адамды өлтүрүүгө жасалган деп калдым да. Жардам берүү системасы чөккөн, өлгөн, өлдү жок. Кыргызстанда жардам берүү системасы, социалдык жардамдашуу деген система жок. Өлгөн эчтеке жок, ачыгын айтайын. Ооба. Кичине эле калган. Здравоохранениянын абалын көрдүк, даже жеке менчик больницалар даяр эмес экен. Эчтекеге даяр эмес экен. Жөн эле инерционду башың ооруса кел, операция болсо кел, ал акчаңды берип кетип болду. Реформа эмес. Муну биринчи кезекте номер 1 кылып жазып коелу. Буга азыркы ажообуз дагы, өкмөтүбүз дагы эч ким күнөөлүү эмес билбейм, но ушуга алып келиптир да такалып, анан башыбызга жарылып атат да булчу. Бул илгертен бери келаткан көйгөй да. Көйгөй мындан аркысын биз эми тана албайбыз бийликте отургандар. Биз билген эмеспиз деп дей албайбыз мындан аркысын. Мындан аркысы мына биздин мойнубузда. Ачыкка чыкты да. Баягы Ачыкка жарылды дегендей. Жарылгандан кийин эгер жасабасак, анда иштебей эле коюшубуз керек да, баарыбыз кете беришибиз керек. Тез аранын ичинде соцблокту реформадан башташыбыз керек. Мен бир нерсеге түшүндүм. Биз адамдар үчүн кызмат кылышыбыз керек экен. Өзүбүз үчүн эмес, башка бирөө үчүн эмес. Биз адам үчүн кызмат кылышыбыз керек экен. Бул эң негизгиси адамдын ден соолугун карашыбыз керек. Ден соолугун, курсагын тойгузуп анан. Бирок муну, конечно, муну жасаш үчүн көп нерселер керек, бирок ушуга өтө көңүл бурушубуз керек. Эми пандемияга келет. Жакшы эле кармадык. Бирок биздин врачтар, биздин милиция, биз өзүбүз буга даяр эмес болсубуз, себеби бул жаңы оору болчу. Биз билген жокпуз. Биз кантип кийинебиз, кантип аракет кылабыз, эмне болду? Алапайыбызды таппай калдык. Чынын айтайын. Бирок бат кыймылдап, бат анализдеп, көп нерселерди жаап, элге жардам берип, курсагын тойгузуп, көп нерсени басып калдык. Кечиресиз, мен сөзүңүздү аралжы. Билген эмеспиз деп атпайсызбы? Туура, баягы өлүп көрүп турмун дегендей да, эч ким буга даяр эмес болчу. Бирок силер карантинди жарыялаганда 2 ай карантинде олтурдуңар, 2 ай баягы даярданыш керек эле да дейм да, анан элдин болгон наразычылыгы ушул болот атпайбы азырчы? 2 ай эмне эшек такалап жүрүштүбү? Эмне үчүн стационарлар даяр эмес? Эмне үчүн? Мен жооп берейин, эми башкасы жооп бергиси келбесе да, мен ачуу чындык менен мен жооп берем. Мен элге чындыкты айтпасам, мен ит эле болдум, анда жашабай эле коеюн. Мен азыр жаап жашыра турган убакыт эмес. 2 ай даярдандык, больницаларды ордуна келтирели дедик, тигин ойлондук, муну ойлондук, дарыларды алып келели, тигин алып келели, экспресс тесттерди алып келели, тиги өлкө менен бул өлкө менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Бул оңой оокат эмес. Бир өлкө менен сүйлөшүп, бирдеме алып келиз, колубузда эчтеке жок, бюджет өлгөн, бүт баары, система өлгөн. Каяктан эмнени ошентип отуруп, ошол даярдыктарды көрүп атты өкмөт. Мен штабта катышып аттым. Ажообуз менен президентибиз күндө тиги Суракматов менен сүйлөшүп, эмне кыл, тигини кылма, муну. Эми ал киши айтпайт экен да, көп нерсени айта албай атабыз да бизчи просто. Мен айта берем дагы баары. Мен уже чыдай албайм да. Президент катуу иштеди, өкмөт катуу иштеди, чын эле айтайын. Бирок өкмөттө да кемчилик болду, мурунку өкмөттө. Кээ бир нерселерди, бирок биз билген жокпуз да. Бизге экспресс тесттердин сволочь эчтеке көргөзбөйт экенин билген эмеспиз да, бул жаңы чыккан оору. Андан ПЦР тесттердин кээ бир өлкөлөрдүкү жакшы көргөзбөйт, калгандарын жакшы көргөзөт экенин эми билип атабыз да. Эми азыр ПЦР тесттин элдер айтып атат, экинчи волна
Менин оюмча экинчи балына мына азыр келди бизге. Бул оору баягы суу башынан чоң кирип аягына акырын жок болгондой неме окшойт. Билбейм бул жаңы оору да. Бирок чынын айтайын, президент, өкмөт, кээ бир мүчөлөрү баарыбыз тынбайт. Улан алтыным, биздин чогулуштарда вице-мэрлер жыгылып атты, скорый чакырып атты. Биз ушундай эртең менен 8ден кечки 9, 10, 11, 12 чейин иштеп аттык ошол күндөрү. Ишенип койгула, ушундай нерселер болду, ишенбесеңер эмне деп айтабыз. Бирок иштеп аттык, ошол убакта кана, кемчиликтерибиз болду, биз билген жокпуз да. Кытайды көрүп, мисалы мен өзүм өкмөттү эле эме. Ошондо деле Гансини башталды, Гансини улаштарды карайлы, тигини карайлы, муну карайлы деп атты кээ бирөө. Бирок убакыт жетпей, бул оору убакыт менен жарышып калдык да. Анан бүгүнкү күндө кемчилик жок дей албайм. Кемчилик бар улам. Кээ бир нерсе айткан нерселерди жасабай коюшту. Мындай кылгыла, тигиндей кылгыла деген. Президенттин айткан сөздөрүн убагында аткарганда, сол кездин чечимдери мындай болмок эмес, мурунку өкмөтчү. Жиним келип атат депти, Космос Байкемечи ачыгын айтайын. Алып келип, ооруларды алдын ала алыш керек эле да, дарыларды, аптекалар менен сүйлөшүш керек болчу. Азыркы деле кээ бир нерселерди жай жүрүп атат, бирок эми туура жолго түшүп алып окшойт дейм да. Биз азыр самый главный бүттү, баарын уюштурдук, дарыларды алып келишиз. Дары менен алышып. Штаттан жанагы Клекса менен гепариндин таблеточныйлар чыгып атты Израилде, башка өлкөлөрдө ошону алып келгенге аракет кылып атабыз. Ишенесиң, эртең кечинде саат 7де өкмөт башчысы чогулушту баштайт, 10го чейин ушуну талашып отуруп атабыз, жолун издеп. Президент күндө сүйлөшүп атат Суракмат менен. Тигини кылма, муну кылма деп. Аларда билги, анализ көп да. Бизде эми, конечно, эл анан муну тыштан көрүп алып иштебей атат, тигинти атат, мынтип атат. Элди да түшүнсө болот, элден да айланса болот. Бирок эл ишине биз болуп коюп, ишенип койсун деп, мурунку бийлик ишенбесе да биз чындыкты айтып, улан аягында мен мынтип айттым. Баламдын боорун жейин дедим. Кыргыз үчүн өтө жаман, өтө чоң сөз бул. Азыр дагы элдер айыпкандар жыргап жүрөт. Бул оору эмне экенин билдим бе? Эртең кайра жугуп калышы мүмкүн. Азыр деген жакшы тамак менен, жакшы карап, бириң карап, өлгөнгө барбай, той ашка барбай тургула, дагы эле айтып атам мен. Боодеги вакцина, дары чыкмайынча башкача жашоону өзгөртүш керек. Азыр башкача жашашыбыз керек. Азыр алысташ керек, учурашпаш керек. Өлгөндө тойго, ашка барбаш керек. Айла жок. Куранокту кийин окуп аласың вакцина дары чыккандан кийин. Азыр дистанцияны кармап үйдө отуруш керек. Ооругандар да азыр Кудай айланайын, Кудай деп жакшы тамак жеп, колдон келсе, кайнаган тамак жеп, спорт менен ары басып, бери басып, көп мындай жерлерге барбай, сабыр кылып, күчтүүлүк менен чыгып кетишибиз керек. Мына мен бүгүн бир пост жаздым. Кичинекей бала өзүнүн телефон алам деген акчасынан баштап, кимдер гана жардам берген жок. Бүт эл жардам берип атат. Ырчылары, бизнесмени, колунда бары жогу. Мен зарплатамды жарымын котордум. Менде госчиновниктер толтура. Элине, айылына жардам берип атат. Бирок биз бир эле нерсени сурап атабыз. Ушунча эмгекти текке кетирбей, үйдө отуруп, аралыкты сактап бергиле да. Биз эмес Америка, Европа, канча өлкөлөр чөп түштү. Кыйналып атат. Демек, системный, массалык мындайга даяр эмес экен. Мына президент айтып, Азиз Суракматов канча күндүн ичинде дневной стационарларды ачтык. Бизде сын деп атат кээ бирөөлөрчү, мейли алардын өзөртү. Эл кырылгандан көрөп, ооруп аткан элди ушундай жерлерге алып барып дарыга айттык. Канча элдин батасын алып атам, мен аралап жүрөм. Айланайындар, рахмат. Бир сөккөн кишини көргөн жокмун ошонун ичинде. Мына бүгүн 40 миңге жетти келген кишинин саны. Ночнойлордон зейним кейип атат. Тек жакта кызды алдырып ийдик. Жап-жаш кыз. Эми баарыбызга эле сабырдуулук керек. Эми сизге дагы Кудайым кубат берсин эми. Сиздин кылып аткан ишиңизге дагычы мен чын кылып аткан ишиңизди сырттан байкап турам да, эми баягы медиа тармагында иштеп аткандан кийинчи анан өзгөчө ушу күпүлдөп, ызылдап, тызылдап, ушу канча кыйкырып атсаңыз деле болбой эле баягы эми ойлогон ойду кыстаган турмуш дегендей мындай нерсени күткөн эмес элек да, чынында элечи. Анан ушундай болуп кетип атпайбы? Бирок бүгүнкү күндө Менин 2 кызым бар. Ошо жанагы кызга жалкады.
Балдардын баары ошон үчүн ушунун баарын карап туруп эл бир чечимге келиш керек. Ушул жанындагы үйүндөгү баласы өлбөш үчүн аралыкты сактап айтканын айткаш керек. Эми бул жолу бийликке ишенип койгула да. Бул жерде ойнолгон жок. Мына менин 2 сотруднигим өлдү мэрияда. Это жалко, конечно. Ошон үчүн элден суранам, аралыкты сакташ керек. Азыр деле сакташ керек, үйдөн чыкпаш керек. Эми мындай да, Бийлик болгон келген болот. мисалы үчүн биздин эми элибиздин аң сезимин сиз айтып атпайсызбы жанагычы, биз эми башкача жашашыбыз керек депчи. Биз башкача жашаганды үйрөнүшүбүз керек. Чынында эле башка эреже, башка тартип, башка керек болсо менталитет өзгөрө турган кырдаалга келип калдык окшойт да. Мисалы үчүн чынында эле эми бул учурдун талабы ушундай болуп калып атпайбы? Бул деген бир өкмөттүн, бийликтин же кимдир бирөөнүн бир каалаганы эрк эмес. Бул учурдун талабы. Жашагыбыз келсе, айрым бир эрежелерди, жашоонун эрежесин өзгөртүш керек болуп калды да. Мисалы үчүн могу ошол эле Америкада, Европада эмне кылып коюшту азыр? Бүт коомдук жайларда, дүкөндөрдө, поликлиникаларда мисалы үчүн анагы жерге 2 метр аралыкка жана наклейкаларды чаптап, анан кийин ушул жерге гана тургула, бириңе бириң жакындабагыла десе, элдер таптатынакай болуп эле турат, 1,5-2 метр аралыкты сактапчы. Биринин желкесине бири дем алган жери жок. Бирин бири жөөлөп, ортосуна бирөө кыпчылак алып, мен өтүп кете калайын деген тырышып, жанталашкан киши жок. Эмнеге? Биринчиден, чынында эле ар ким өзүнүн ден соолугу үчүн ойлонуп атат. Экинчиден, башка жанында турган кишини аны жөнүндө ойлонуп атат да, кой жуктуруп албайын, ага жугузуп албайын депчи. Эми биз деле ошол нерсени үйрөнүшүбүз керек го дейм да. Анан мисалы үчүн жок дегенде ошо Бишкек мэриясы тарабынан ошондой жанагы маркировкалардычы жерге талап кылып койсо болобу? Ошол дүкөндөргө, поликлиникаларга момундай талап кылып койгула, могул жерди чийип койгула, ушун менен гана баскыла деген нерселерди. Буланы айтып атып тилтешилип бүттү. Тажап бүттүк ужечи. Бирок мейли биз күрөшүшүбүз керек. Күрөшө беребиз. Айта беребиз, какша беребиз. Арабыздан жоготуулар болсо да алдыга жыла беришибиз керек. Элге айтып атабыз. Эл уже акыркы убакта могуеки оору үйүнө келип, чөнтөгүнө уруп, тууган уругу өлө баштагандан кийин, жогото баштагандан кийин элдер акырын эстейт. Бирок дагы эле бар. Өткөндө мага бир бала Facebooktан жазды. Байке, мен сизден чөгөлөп кечирим сурайм. Үйгө келип козу жеп кеттиңиз. Мен так решенген эмесмин сизге. Аялым менен 6 балам менен ооруп атам дейт. Аны түшүнүп атасың. Байке, ишенбей атып ушуга келди. Мен Facebook'ta мессеждерди айта албайм, бирок баарын кийин бир убакыт келгенде көргөз, бир китеп жазам го ошолордон. Мен өзүм кичине талантым бар да, өзүм билесиң. Ооба. Азыр элгечи бир киши болсо да түшүндүрүп жүрүп отурабыз. Антегиле эл азыр вакцина чыкмайынча, дары чыкмайынча силерден суранам, көчөгө чыкпагыла, балдарыңарды аягыла, үйдөн сактангыла, колуңарды жуугула, маска кийгиле, лимон, имбир, көк чайдан ичкиле, жакшы тамак ичкиле деп какшап атам. Спорт менен баскыла, тигинткиле, жөткөрбөгүлө, жакындабагыла. Мен таң калам, ушу биз эле ушундайбызбы? Жанын өзүнүн жанына карабаган эл экенбиз да. Только чөнтөк менен кара курсакты карап калып турбуз. Таң калып атам, таң калып. Ничего? Бул күндөр да өтөт, үйрөнөбүз. Биз соцблокту реформа кылышыбыз керек. Биринчи здравоохранение, соцжардам, билими жок адам болуп, билимсиздиктен ушуга келип отурабыз. 90-жылдардагы могу акыркы 2 революцияда балдарды билимсиздикке, парахорлукка өтө жаман нерсеге тарбиялаппыз. Азыр баарын үчүн күрөшөбүз. Мен ушу кетип калайын дегем, могу неме бүтсө, азыр кетпейм, мен күрөшөм. Образованияга, здравоохраненияга, социалдык жардамдашууга, ушунун баарына элди кайра үйрөтүшүбүз керек. Ошондо гана оңолобуз. Эгер биз бул үчөөнү жасай албасак, анда болбойт, бүттү анда. Бирок ошентейин десең, үмүт пайда болду да. Жанагы жаш балдар, карачы волонтерлор эмне кылып атышат Кыргызстанда. Казактар суктанып атат, башкалар суктанып атат.
Мен ушул пандемия өлкөнү гумандуулукка алып келет. Улам өлкөнү мындан аркы жашоодо биз дагы гумандуу болобуз, таланттуу болобуз. Биз жардамдашканга үйрөнөбүз бири-бирибизге. Билбегендерди үйрөтөбүз. Жаңы технологияларды колдонобуз. WhatsApp'ты, Facebook'tu, социалдык. Азыр билгени деле, билбегени деле врач азыр. Элдин башын айлантып, кээ бир провокатор, сволочтар дарыны сатыш үчүн өзлөрүнүн эмнени гана кылган жок. Ничего, муну менен да күрөшөбүз. Баарын билебиз. Убакыт келет, баарын ачыкка алып чыгабыз акырында. Азыр могу волонтерлорду айтып кетпедиңизби? Волонтерлорду айтып кетпедиңизби? Чынында эле бүгүнкү күндө мындай социалдык тармактарды карасак, жаштар бириге калып, бүт улутуна, динине карабай, бүт бардык социалдык баягы статусуна карабай бириге калышып, бүт бардыгы тим эле жапатырмак чуркап далбастап жүрүшөт да. Эми мен ойлоп атам да, ошону бийликте жүргөндөр, мисалы үчүн сиздер байкап көрүпчү, мынундайлар бар турбайбы? Ушуларды деле мындай ишке тартсак болчу да экен, ушулар менен бир нерсе кылсак болчу да экен деп ойлонуп атасыңарбы дейм да. Же болбосо мындай бийлик өзүнчө, эл өзүнчө, азыр чын эле эл бийлиги жок эле өзү менен өзү иштеп аткандай сезилип атат да. Бийлик иштеп атат, бирок бизге ошондой сырттан сезилип атпайбы? Эмнеге маалыматтык силер согушту уттуруп атасыңар да. Мисалы үчүн мэрия деле жан талашып чуркаганын көрсөтүп, тияк биягын тартып көрсөтүп чыгара берсе, булар деле минтип атыптыр деген мындай калат эле да образчы. Биз көбүнчөсү элди эле көрүп атабыз да, силерди болсо көрбөй атабыз да. Туура. Бул боюнча да сөздөр болду. Мындай айткандачы, жогорку бийлик, администрация президенти, өкмөт, жергиликтүү бийликтер аябай колоссальный иштерди кылып атат. Улам халкынын менин эмтунун балдары 5-этажга бир мүчө күндү жолуна көтөрүп чыгып гуманитардык жардам берип жүрдү. Менин балдарым ар бир үйгө кирип, эмтунун көнөкөй референттерим үйгө кирип баардыгы көрүп, байкуштун баары ооруп чыгышты. Ошол кемпирлерге, ошол элге жардам беребиз. Менин балдарым мэрияда бир комнатада 6-дан 7-ден отуруп атып, баары ооруп чыгышты. Колоссальный иш, өкмөттө да ошондой аппараттагы 40-50 бала ооруду. Администрация президентте Досалак паралич баш болуп, баары ооруп чыгышты. Мунун баары кабинеттеринде отуруп алып ооруган жок да. Канча эмгек, канча иш мунун баары. Менин кылып аткан ишим, бийликтин кылып аткан иши. Каякта гана чуркап жүрбөйбүз. Бул элдин астындагы менин мойнумдун парзы да. Бул мен бийликтеги иштеген адамдардын примери менмин. Мен жалгыз иштеген жокмун да мэрияда. Менин артымда мэрияда иштеген 7000 киши турат. Сурахматов байкуш ооруп калганда, мен жаман ичим күйдү. Ушул кишичи билгизбей эмнени гана кылбайт, отуруп алыпчы. Эмнени гана тиги менен сүйлөшөт, муну менен сүйлөшөт, ары басат, бери басат, вице-мэрлер, акимдер. Эми муну улам туура, муну жеткире билген да киши бар, жеткире албаган да кишилер бар. Кээ бир мамлекеттик органдар муну жеткире албай атат. Да арасында начарлар отуруп алып, элдин мүлкүн уурдаган сволочтор да бар. Анын баарын билебиз. Тигин уурдаган, муну уурдаган, моореки баледен акча таап алабыз дегендер да бар. Кара башын чизин ошо. Аны да билебиз. Бүт баарыбызды уяттырып аткан. Убакыт келет, ошонун баарына жооп берет баардык. Бирок эми аракет кылып атабыз. Моореки волонтерлор, эми алар да байкуштар колунан келишинче 1 адамга, 2 адамга, 5 адамга, 4 адамга жетип атат. Биз миңдеген адамдарга жетип атабыз да. Больницаларды ачыш, ошону менен сүйлөшүш, бизнес, МЧС, Минздрав, уктабайт, кырабайт, матрас жетпейт, тигини алып, муну алып кел. Ошо жака алып бар, врачтарды организовать эт, тамагын алып бар, тамагын акчасын, тиги бизнес менен сүйлөш, тиге жалдыра, муну уюштур, мунун баарын кыл. МЧСти түнү менен кроваттарды алып кел, тиги менен сүйлөш, муну менен сүйлөш, скорыйды алып бар, дарысын алып кел, аптекалар менен сүйлөш, аларды уюштур, тетияк дезинфекция кыл, тегерегин милиция менен курча. Жанындагы кошуналардын баары каршы чыгып атат. Алар менен сүйлөш, тынчыт элди. Бул жумуш эмеспи? Международный Америка менен сүйлөш, гепарин алып кел, Россия менен сүйлөш, тиги менен жалдыра, бука жалдыра. Бир фарм заводум жок. Жолдодон ортодон Казакстан жаап салат, Казакстанга барып жалдыра, жолду ачып берип койду. Өзбек жабат, түркмен жабат, жолдун баары жабык.
Бияктан Россиядан көрүнгөн провокаторлор, соғыстар элдин баарын Казак Россия чекарасына жыйнап салган. Алар менен сүйлөш, аларды жибериш, тиги менен сүйлөш, самолет алып кел, самолет алып келгенден кийин аны каяка жаткырасың, анча кишини эмне кыласың? Анын баарынан ПЦР тест алып, тестин жетпейт. Мунун баарын уюштуруш керек да, улантып. Ошонун ичинен келип алып, биз эмне бияка алып келдиң деп, ооругандар камап, тачып, милицияны сөгүп, тээп, чаап, өлтүрүп атканы канча? Мунун баарын ким көтөрөт? Мунун баарын бийлик көтөрөт. Мунун баарын эч ким айтпай, ошолордун үйлөрүнө жеткирип, алдап, соолап кое алдың этейин деген баары биз. Канча акча кетти? Самолетту жалдап, соляркасын куюп, мэриядан канча тонна солярка менен ташыдык да. Мен муну док кылбайм, бул биздин милдет. Муну көргөзбөй койсок эле элдер ойлоп атат, муну көргөзбөй койду. Муну биз эчтеке кылган жок, бийлик жатат жеп алып деп. Кудайды караңыздар, Кудайды караңыздар. Биз док кылбайбыз, биздин мойнубуздун парызы, бирок кылып атабыз да. Канча врач ооруп жатат дүйүндө, канча милиция ооруду, канча МЧС. Биз бала, мен кыздарымды көрө элекмин 6 айдан бери. Көрүп атам мен 3-4 ай. Бирок өлөк жытай элекмин, жугузуп албайын деп коркосун. Үйгө барбайт, врачтар шишип атат. Күндө ойлонуп атабыз. Вице-мэрлер ооруду, вице-премьерлер ооруп атат. Биз деле элбизде, биз денебиз таш эмес да, улан. Биз деле ооруйбуз, өлүп атат мына 2 сотруднигим өлүп калды. Мен алардын үй бүлөсүнө эмне деп айтам? Эми мен ойлоп атам да, өзүмдүн баягы журналисттик көз карашым боюнчачы. Анда ушул багытта маалыматтык кылып аткан ишиңерди мындай, албетте биринчиден бул өзүңөрдүн милдетиңер, анан кылып атсаңар эл алдында, мыйзам алдында, аягы Кудай алдында кылып атасыңар да, баягы оң колуң кылганды сол колуң көрбөсүн дейт го. Бирок эл оозунда элек жок экен да. Элди тынчытыш керек болуп атпайбы? Элде азыр нааразычылык, элде мындай кандайдыр бир агрессия, ишенбестик, элде баягы мындай да күнөөлүүнү издеп турган учурда, крайнийдичи баягы эмнеге ушундай болуп калды деп күнөөлүүнү издеп турган учур. Анан бизде мындай коронавирусу жок эле, эмне болсо эле бийлик күнөөлүү да. Эмне болсо эле аягы бийлик күнөөлүү деп биз баягы. Анан анткени чын эле бийлик өзүңүз айткандай башында, системанын баары талкаланыптыр дегендейчи. Ошон үчүн эл ишенбей калган да. Эми азыр ошондой болуп сезилип атпайбы? Силер иштебей эле, эчтеке көрүнбөй эле, жалаң эле ошо волонтерлор, байкуштар өздөрү эле чуркап жүргөндөй көрүнүп атат. Ошон үчүн менин жеке көз карашымда, балки мен сизге кеңеш бере аламбы, бере албаймбы, бирок ушул маалыматтык өзүңөрдүн кылып аткан ишиңерди элге көрсөтүш керек да. Сиз мисалы үчүн көрсөтүп атасыз соц тармактар аркылуучу, бирок башкалар деле ошол эле сиздин жанагы кызматкерлериңиз, байкуштар унун жонуна ташып жүргөнүн көрсөтүп койсо, болбосо башка эле волонтерлор чуркап жүрбөйбү? 5-6 пакетти көтөрүп чуркап барып берипчи, көрүп алып деп суктанып таң каласың да. Ошентип эле сиздердин бул мамлекеттик бийликте отурган кишилердин кылып аткан ишин деле байма-бай чагылдырып турсаңыздар, балким элдин мындай суйт беле дейм да, ачуусучу. Чын эле булар минтип атыптыр депчи. Баягы суксак отчетту берип коюу менен эле чектелбестенчи, эртең менен чыгып эле пресс конференция берип коюу менен чектелбестенчи. Элге таазим. Элди түшүнсө болот. Ичи күйүп атат, жакындары өлүп атат, дары жетпейт, больница жетпейт, колунда өлүп атат. Ошо байкуштаргачы мен ыраазымын. Ушунча жыл ошону карабай коюп турбуз бизчи. Даже элементарный дары менен обеспечить эте албай коюп турбуз. Эми мен айтып атпайм, мындай массалык пандемия, бул тарыхта биринчи жолу Кыргыз 16-жылда, эми ал убакта билбейм кандай болгон, азыр биринчи жолу ушуга туш келдик. Биринчи жолу мен тарыхта, мен ушунча мына элүүгө чыгып калдым. Биринчи жолу көрүп атам. Тарыхта да биринчи жолу. Элге таазим, элге рахмат. Да жоготуулар болот, айла жок. Бирок элдин астына биз азырчы оору менен. Элди талашып атабыз да, бийликчи. Бир жагында оору, бир жагында биз бийлик. Элди бербей, ар бир адамдын жаны үчүн күрөшүп атабыз. Өлгөн соткаларды караган сайын жүрөгүм ооруйт. Уктай албайм, кыйналам. Кээде эчтеке айтпай эле иштей бергим келет да. Элди сөгүп атат. Унчукпай эле сөксүн, эмне кылабыз? Иштебей эле ушул элди аман алып калышыбыз керек да. Кээ бир пиарщиктер тигилер булар мейли эмне десе ошо. Эптеп элди аман алып калышыбыз керек да. Анан мындан кийин кандай кылабыз ойлонушубуз керек. Азыр алдыдагы нерселерди көбү тимдей болот, мындай болот деп айтып атат. Мен айтам, баары жакшы болот.
Азыр болгон күч менен жанындабыз элдин. Биз элди таштап кеткен жокпуз. Бүт бийликтин органдары жанындабыз. Күрөшөбүз. Сиз жана Элге түшүндүрүү иштери боюнча да биз классикалык гана түшүндүрүү иштерин өтүп алганбыз да. ооба. Расмий билдирүү таратып коебуз, отура беребиз. Ооба. Азыр деген Instagram бар. Азыр деген Facebook бар. Азыр деген соцсет бар. Менин классташтарым азыр Facebook'тан, WhatsApp'тан кой кайтарат, жылкы кайтарат. Мен ушуну айтып атам. Классикалык жактан кетиш керек. Ооба. Элге карапайым кайрылуу кылыш керек. Азыр элдер бүт Facebook'та сени менен тептең. Ооба. Сени менен бүт бирдей. Бурункудай телевизордон отуруп сөгүп энеңгирен шашпагыла силер деп калбайт азыр. Автоматически ошол жерден коммент жазат сенин ишиңе. Ошонун баарына чыдап, жооп берип, сабырдуулук менен мамиле кылыш керек. Ошондо гана сен элге туура түшүндүрүп жете аласың. Менин стратегиям, менин пикирим ушундай. Элге Facebook'ка кирдиңби, жооп бер. Туура эмеспи, жооп бер. Калп айтпа, чындыкты айт, эл түшүнөт. Оруп, жыйып, көрүнгөндө айттыңбы, бүттүң, омин, сразу эл сен билет кимдин ким экен. Ошон үчүн биз ажоо баш болуп, жөнөкөй мамлекеттик кызмат, муниципалдык кызматка чейинкилер баарыбыз элдин жанындабыз. Эми Мен азыр эч кимге кайтмаш кылбайм, эч кимге кошомат кылбайм. Болгон нерсени болгондо айтам. Мен кошомат кылып, бир ордунда калып калайын деген деле оюм жок. Ачыгын айтайынчы сага. Болгондо айтып атам, ким кандай иштеп атат. Эл өзү тараза, мына жакында бүтөт бул иш. Баары жакшы болот. эми мындай бүгүнкү күндө кандай мындай конкреттүү фактылар менен сүйлөй турган болгондочу, акыбалыбыз кандай? Эртең эмнени күтүш керек, бүрсү күнү эмнени күтүш керек? Дары дармектерди сүйлөшүп атабыз деп атасыңар, сүйлөшүп бүттүңөрбү? Мисалы үчүн мен азыр мынакей WhatsApp'тан эле алып атам маалыматтарды, баланча аптекада гепаринди бекер берет экен, эгер рецептиң болсо түкүнчү аптекада берет экен деп мисалы үчүн маалыматтар чыгып атат да. Анан мындай бул жумада эмнени күтүш керек? Кийинки жумада эмнени күтүш керек? Мындай түшүндүм мен ачыгын мен өзүмдүн оюмду айтайынчы, өзүм үчүн жооп берейинчи. Ооба. Башында клексан менен гепаринди билген эмеспиз башталганда. Мына азыр чыгып атат, биздин оору Казакстан менен Кыргызстан жанакы пневмония боюнча коронавирустун илдетинен келген оору экенин түшүндүк. Дарыларда түшүндүк. Бизге азыр концентратор менен ИВЛдер жетиштүү болуп калды, Кудайга шүгүр, 70-80%. Кээ бир жерлерге кээ бир технологический немелер керек экен. Өпкөдөгү жанакы көмүр кычкыл газын тышка чыгарып ыргытып, таза кислородду киргизген кээ бир аппараттар бар экен. Азыр ошону карап атабыз. Гепарин менен клександын аналогун, таблеточныйын карап атабыз. Мына Россия чыгардык деп атат, чыгардык деп атат. Баарына ишене бербейбиз да. Биздин генетический фонд, биздин ден соолугубуз, биздин погода башкача болот. Бирок өкмөт тез аранын ичинде баардык дары дармектер менен камсыз кылабыз. Ушул жуманын ичинде дагы мына азыр өкмөт башчы Беларусияга кетти, тияктан бияктан тапшырма берилген, Кытайдан, Россиядан, Турциядан дарылар келип атат. Биз Кудай буйрса дары менен алышып иштетебиз. Менин Бишкек шаары басаңдайт. Улан 10-15 күн ичинде басаңдап, акырына басаңдап жүрүп атат. Менин коркконум региондор даярдаш керек азыр. Өзгөчө чоң шаарлары бар региондор даяр болуш керек. Ош, Жалал Абад, Баткен, Нарын, Каракол, Балыкчы, Токмок. Ушу чоң эл көп жайгашкан шаарлар даярдаш керек. Жеке менин оюм, менин анализим. Айылдарда өпкө таза. Биздикиндей шаардагыдай өпкөбүз бронко көп эмес, таза түтүндөн. Айылдагылардан менин оюмча сахар менен жүрөк жактан карашыбыз керек. Бул жеке оюм, элге эчтеке болбосун. Бирок өкмөт баарын билет, аналогдорун даярдап атат, врачтар менен кеңеш сурап атат. Биздин бурунку кыйын кишилерибиздин баары кеңеш берип атышат. Бирок баары жакшы болот. Тынчыйт.
Оруки дневной стационарлар, ночной стационарлар көп адамдын өмүрүн алып калат. Көбү келип ошол жерден дарыланып кетип атат. Ким кандай деп сындаса сындасын. Оорукчан гана адам ал жерге барып атат. Ооруган адам бири-бирине жуктурбайт. Европадан, дүйнөдөн, Кытайдан деле көрбөйдүкпү? 1 метр кылып жаткызып баарын дарылап чыгарып атышпады. Бизге келгенде эле оору эле инфекция толуп калабы. Могу шаардагы кээ бир балконский, кээ бир классический врачтарга таң калам да, азыр согушубагы, бизде согушуп атабыз. Ар бир адамдын өмүрү үчүн. Ошон үчүн ачтыкмы буларды? Кудайга шүгүр, күн сайын азайып атат. Азайып баратат, айыгып атат элдер, айыгып атат, улам айыгып атат. Өлүм 5 күндөн бери кудайга шүгүр өлүм жок. Дневной стационарларда. Жакшы. Башында келгенде 9 киши өлүп кеткен, азыр өлүм жок. Демек, элдер айыгып атат. Барлык жерде кислород менен эле концентраторлор турат. Дарын алып келип алсак эле баары жакшы болот. Азыр биз региондорго тажрыйбаны үйрөтүп баштадык. Бул жер региондон келген врачтарды жибергени туура болду. Алар келип көрүп алып, кетип атсак, ошол жака барып ошону жасаш керек. Демек, Биз балдарыбызды, чоң кыздар балдарыбызды эпидемияга даярдашыбыз керек. Вирусолог, эпидемиологдорду окутушубуз керек. Реаниматолог. Акчаны аябай туруп. Биз ар бир областка бирден 100 месталык больницаларды салыш керек. Кредит алабызбы? Итак эле кредит алып жолдун баарын салып атабыз. Больницаларга да кредит алыш керектен мындан баштап салыш керек. Тез аранын ичинде улуттун ден соолугу деген программа иштеп чыгыш керек. Улуттун ден соолугу деген. Мен муну айтам айтчу жерлерде. Тез аранын ичинде салышыбыз керек. Себеби биз көрдүк мындайлар боло берет мындан кийин. Бул дүйнөнү бөлүшүп аткан чоң күчтөр бири-бирине билбей калып чыгарып алып, мен ар жагын билбейм, бирок бизде проблема болот. Мен баягы ар кайсы мамлекеттердин өнүгүүсүн, баягы экономикасын, саясатын карап, окуп иликтейм да. Анан ошо Руанда, Африкада геноцид болуп, кырылып, анан негизи Африкада эми Кудайга шүгүр биздин жашообуз алардыкына караганда кыйла эле жакшы да. Руандада болсо тим эле клан менен клан болуп согушуп, аябай начар акыбалда болчу экен да. Анан аягында президенти ошо америкалык окумуштуулар менен биргелешип турупчу. Анан могу сиз айтып аткандай программалар түзүптүр да. Улуттук программада 5 гигантты жеңебиз депчи. Бири эң эле эмеси сиз айткандай билимсиздикти жеңебиз деп. Анан кийин улуттун ден соолугу, бул оору сыркоолорду эми Африкада тим эле эл билбеген оорунун түрү бар экен да. Анан ошол ооруну жеңебиз, улутубуздун ден соолугу, улуттун ден соолугу деген программа түзүшүптүр да. Анан коррупцияны, анан кийин укук жана адам укуктары боюнча Адилеттүүлүк. Ошол программаларды түзүптүр дагы. Анан четтен болгон эксперттердин баарын алып келип турупчу, 10 жылдын ичинде мамлекеттин толук мындай реформасынын пайдабалын түзүптүр дагы. Сонун университеттерди, медучилище, мединституттарды, жанагы юристтерди, мугалимдерди көтөрүп чыгып, анан өздөрү андан ары окутуп, үйрөтүп, бүгүнкү күндө Африкадагы өнүккөн мамлекеттердин биринин катарына кире баштаптыр да. Мен ойлоп коем, биз эмне ошолорчу жокпузбу депчи. Бизде мисалы үчүн ушундай улуттук программаларды эзелтен бери Акаевдин заманынан бери иштеп чыкканбыз го. Мор деп отуруп. Бирок эмнеге иштеген жок алар бизде? Бизде улуттук программалар бар эле го. Кыргызда мүчөлүү жаш 12 жылда бир турат. 20-жылдан баштап 12 жылдын ичинде Кыргызстан Орто Азиядагы эң сонун өлкө болот, ишенип коюң. Бир жерге жазып кой ушуну. Оозуңузга Мен ишенем. Мен мына бүгүнкү пандемиядан кийин могу жаштар менен, могу система менен азыр оңдоп 12 жылдын ичинде укмуштуудай сонун өлкөгө айланабыз. Биз ошо сен айткандай кылып улуттун ден соолугу, улуттун билими деген программаларды иштеп чыгып, жапа тырмак ушул өлкөнү ошондордон башташыбыз керек. Биз сөзсүз бул ишти ийгиликке жеткиришибиз керек. Антпесек болбойт. Антпесек анда жоголуп кетебиз. Күрөшөбүз муну менен. Күрөшөбүз. Мен билим жөнүндө сүйлөшкөндөн кийин бир аз бир эки оюмду айтам, анан сизден сурайынчы. Мисалы үчүн могу Америкада билим берүү системасы, эми Америка чоң да, эми ар кайсы жеринде ар бир штаттын өзүнчө бир мамлекети, өзүнчө бир өкмөтү бар экен да. Бирок жалпысынан мындай экен. Жалпы билим берүү министрлиги бар, бирок жерлерде керек болсо шаар, керек болсо райондорунда жанагы мектептери
мектептин салыгы деген бар экен да. Атайын мектептин салыгы деген. Мисалы үчүн мен Туңгуч микрорайонунда жашасам, Туңгуч микрорайонунда жашагандыгым үчүн мен ал жерде үйүм бар да, квартирага берип коёмбу же өзүм жашаймынбы? Ошол жерде менин мүлкүм бар болгон үчүн Туңгучтун жана 74 мектебине мен салык төлөйт экенмин да. Анан эгерде бизнесим бар болсо, бизнесим ичинде көбүрөөк төлөйт. Мисалы үчүн мен тургун катары 100 сом төлөсөм, бизнесим бар болсо 200 сом төлөп. Ошол салык тек гана ошол менин мектебиме кетет экен да. Анан ал мектеп толугу менен камсыздалат экен. Ичинде керектүү парталары, доскалары, бүт керектүү, керек болсо автобусу бар, балдарды эртең менен мектепке алып кетип кайра алып келип берген. Тамагы бекер да. Бизде эмнеге мисалы үчүн ошентип койсо болбойт, кичинекей эле салык кылыпчы. Ошо мектеп салыгы деген ошо мектепке эле жумушала турган кылыпчы. Мисалы үчүн. Экинчи мисал, ошол эле мисалы үчүн дистанция, анан гигиена деп атпайлыбы, Биз ошол гигиеналарды сактоо үчүн мисалы үчүн ошол эле Американын мындай үлгү катары келтирейинчи. Бир дагы бизнести аштырбайт экен. Уруксат бербейт экен ошол мэриясычы. Эгерде сен коомдук пайдаланууга ыңгайлаштырбасаң, заправка болобу, эмне болобу, сенин майыптар үчүн дагы, анан жөнөкөй кишилер үчүн дагы атайын дааратканаң болуш керек экен, бекер. Ичин сен толугу менен жууп тазалап, гигиенасын сактап беришиң керек. Эл каалаган учурда кирип, ошол жерден колун жууп, кирип чыгып туруш керек экен да. Бизде деле ошентип койсоңор болбойбу? Ошол заправка деген, кафе деген толтура, бутик, жанагы эмне, жанагы мол, сол деген толтура. Кирейин десең туалети жок, эмне десе, ремонт жабык болбойт, жок депчи. Кишилер жүрөт далбастапчы. Андан көрө бизнесиң мынакей эл үчүн ачып атасың да, эл үчүн мына дааратканаңды ачып кой, самыныңды коюп кой, монуңду коюп кой деп, ал болбосо сенин бизнесиңди биз уруксат бербейбиз деп койсо болбойбу? Болот. Мындай да, биз бардык нерсени системно өзгөртүшүбүз керек. Системно. Мына 3 жылдан бери, 2 жыл болду мэрияда иштеп атабыз. Биз Азиз Эмилбекович Сурахматов келгенде эле коррупциясы жок мэрия. Ачык, таза түз, бир да метр квадрат жер бербейбиз деп баштаганбыз. Ошону аткарып келатабыз. Коррупцияга киргендин баарын коопсуздук органдарына салып берип атабыз. Ушундай эле нерсени мен администрация президенттен көрүп атам. Өкмөттүн кээ бир органдарынан көрүп атам, бирок кээ бирөөнөн көрө албай атам да. Ошондуктан биз бул нерсени Кыргызстанды өнүктүрүүбүз үчүн эң биринчи жашкары дебей өзүбүздөн башташыбыз керек. Бир нерсени жасаардан мурда ар ким өз ишин кылыш керек экен да ооба. И конкретный план действий керек болду. Ошентсе эле оңолобуз. Коррупцияны күрөш үчүн план действий. Январда эмне кыласың, февралда эмне кыласың, мартта эмне кыласың. Больница салган болду ошо. Любой акчаны тапса болот, любой жерден. Анан аны кантип төлөш керегинди тапса болот. Ошондуктан бир гана нерсе, адамдын мээси, жүрөгү өлкөдөп согуш керек, таза түз болуш керек, план действий болуш керек болду. Ар ким өзүнүн ишин кылыш керек. Сиздин көзүңүз жетеби чын эле ушул? Жетет, эмнеге жетпейт? Өлкөдө ушунчалык таланттуу балдар бар экен, акыркы пандемияда көргөздүк. Укмуш балдар бар, таланттуу, укмуш жаштар, укмуш адамдар, инсандар бар. Өлкөнү алып чыгып кете турган. Таптынакай кадрлар, таптынакай балдар бар. Жүрөгү күйүп турат менен. Жетет. Башында турган адам, мисалы, алып бараткан адам таза болсо, артындагылар да таза болот. Ууру болсоң, акмак болсоң, командаң ошондой болот да. Ошон үчүн сабырдуулук менен азыркы бизге ишенип турсун. Да арабызда арамдар бар, азыр алар өзлөрү иргелип атат, кетип атат. Эми сөзүбүздү жыйынтыктайлы. Эң аягында кичине жана сиз гумандуу деген сөздү айтып кеттиңиз, анан адилеттүү иштеш керек деген сөздү айтып кеттиңиз. Азыр болсо арамдар бар деп айтып кеттиңиз да. Пандемиянын адам баласына өзгөчө биздин эл журтубузга тийгизген руханий тарбиясы же болбосо кандайдыр бир мындай экономикалык тияк-бияктан тышкарычы адамды ойлонто турган таасири болду деп ойлойсузбу? Эгер болсо, эмне деп ойлойсуз да? Албетте. Ойлонушубуз керек. Албетте болду. Мен ушул пандемияда адамдын өмүрү айнектин да морт болорун билдим. Сенин акчаң,
senin dүйнөң, senin байлыгың бир тиң арзыбай турганын ойлодум. Мына Чыныбай акымчы агайым мен, агайым таланттуу киши. Самолет келип, самолетко жетпей калдыбы? Чубактоосун байкуш, чубактоосун эмне деген адам, чубак дегенчи, чубактай адам Кыргызстанда мындай бир уникалдуу бир бул бермек да, булчу бермек. Орустар айтат го жемчужин, чубак деген эмне деген адам дейт. Аны эле кете берди го. Жана кызыбыз, мен 2 кызым бар, 2 кызым, иттей жүрөгүм өнүп түмелечи жаман болуп атам. Байкуш аны эле кете берди го. Андан башкалар канча, кандай адамдар кетти. Конечно, вот ушунун баарын көргөндө мен деле айттым, мен эмне кылам эми иштеп кыйналып. Андан көрө колуман келсе айылга барып эле тиги малымды багып эле, мындан аркы жашоомду таза эле түзө эле, ызы чусу жок эле, ушу көрүнгөндөн элден тил укпай эле өткөрбөйүнбү деп ойлодум. Анан иштеп баштагандан кийин кайра ойлонуп атам. Мен жашоо мындай көз карашым өтө өзгөрдү пандемияда. Бирок мындай элдин көз карашы да өзгөрөт, көбүнүкү өзгөрөт. Мен айтып атам го, соцсул блокту биринчи очередь полный реформа кылыш керек. Кантпесек болбойт. Буга сага рахмат. Сизге да рахмат. Төгүп алдым да, чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Көптөн бери сүйлөшпөй, баарлашпай, бирок ушу көрүнүп турат да, чын жүрөгүңүздөн эл үчүн күйүп, эл үчүн ушу күйүп, бышып, колуңуздан келишинче аракет кылып жүргөнүңүзчү. Анан баягы орусча айтып коет го, не перегореть дегендейчи. Иши кылып мындай күйүп кетпеңиз да. Колуңуздан келишинче алоонуп туруңуз. Ушу элибизге пайдаңыз, жардамыңыз тийсин. Өзүңүздүн ушул демиңиз, ушул шыгыңыз бизге дагы бир шык берип, бизге дагы баары бир кандай болбосун биз карай береткенбиз да. Бияктагы бийликтеги кишилер эмне кылып атат болду экен деп, жанан эгерде сизге окшогон кишилерди көргөндө биздин дагы мындай үмүтүбүз өчпөй, ини деп кичине дем алып, шыктанып калат экенбиз да. Ошондуктан сизге дагы Кудай ден соолук берсин, үй бүлөңүзгө, кыздарыңызга, жубайыңызга саламаттыкта болуңуз, ишиңизге ийгилик. Рахмат, сен дагы аман бол. Бардык кыргыздарга, өзгөчө дүйнөнүн ар кайсы жеринде жүргөн кыргыздарга чоң рахмат. Синсинатиде жашаган Огайо штатындагы кыргыздар, балдар ушу мэрияга жардам берип атат. Дүйнөнүн жүзүндө бардык кыргыздарга аман болгула, абайлагыла, ден соолукта болгула. Рахмат. Рахмат. Ушун менен биздин бүгүнкү Назар ток-шоубуз өзүнүн соңуна чыкты. Достор, биз менен Окей үй бүлөлүк радиосу менен чогуу болгонуңуздар үчүн ыраазычылык билдирем. Сиздерге кызмат кылган мен Уланбек Карыпов болдум. Дени каарыңар сак, ден соолукта болуңуздар. Үй бүлөңүздөр менен, бала караңыздар менен, ата энеңиздер менен, тууган урук менен, кошуна колот менен, жора жолдоштор менен сак саламатта болуңуздар. Баардыгыңыздарга Кудай кубат берсин. Кезектеги эфирибизден жолукканча аман болуңуздар. Окей радиосу. Үй бүлөлүк радио. Окей. Үй бүлөлүк радио.